эмдөөдөн өткөндөн кийин эми бул эмдөө негизи өзүңүздөр билесиздер да эки доза вакцина алыш керек да. Эки доза вакцина. Биринчи, анан экинчи доза. Анан биринчи доза вакцинаны алгандан баштап эле ар кимдики ал дагы ар кандай болот. Ар кимдики ар кандай болот. Бирок негизи 3-күндөн баштап эле антителалар деп коет, антителалар пайда боло баштайт. Бирок эми муну айтыш керек, иммунитет өмүр бою сактала турган иммунитет бул вакцина коронавирус вакцинасынан өмүр бою сактала турган иммунитет негизи жок. Муну эми айтыш керек. Вакциналар жаңы болгондуктан кайсыл убакытка чейин антителалар канчалык деңгээлде болот экен, аны дагы азыр башка өлкөлөр мисалы үчүн калкынын көбүн экинчи дозасы менен вакцина кылып бүтпөдүбү? Ошолор изилдөөлөрдү жүргүзүп баштап, анан кийин бул изилдөөлөрдүн да жыйынтыгы айтылат. Анткени вакцинация азыр жаңы башталып атканда, мисалы үчүн башка ошол эле полиомиелитти айтсак, бала төрөлгөндө полиомиелиттин вакцинация кылып койсо, то ал өмүр бою сакталып, ошол адамдын иммунитетин антителалары дайыма болот деп айтсак болот. А бул анткени ал изилденген, уже 1 жыл болобу же 2 жыл болобу же өмүр бою болобу деп анын уже жыйынтыктары бар. А бул вакцинанын жаңы эле башталгандыктан жыйынтыктар жок. Ошон үчүн канча убакытка өзүнүн адамдын организминин иммунитетин алып жүргөндүгү азыр бул боюнча илимий изилдөө тастыкталган акыркы изилдөөлөр жүргүзүлө элек.